Жаныбек Абировду акыры кетиришти. Мушташ чырынан кийин мандатынан ажыраган Жаныбек Абиров 5 апрелде Жогорку кеңешке барып депутаттар менен коштошту. Кызыгы эл өкүлдөрү мурдагы кесиптешин баатырларча узатты. Төрага Нурлан Шакиев баш болгон бир топ депутаттар Абировду мактап, кучактап, кол чабуулар менен узатышты. Жаныбек Абиров ресторандардын биринде күзөтчүлөрдүн бирин сабаган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, баш прокуратура Абировду жоопко тартуу үчүн парламентке уруксат сурап кайрылган болчу. Европарламенттин депутаты жыйында кокаин жыттадыбы? Twitter колдонуучулары Европарламенттин депутатын эл менен жолугушуу учурунда кокаин жыттап жаткан жеринен кармалды деп айыпташты. Видеону Twitterде көптөгөн тилдерде миңдеген адамдар бөлүштү. Чындыгында ал кокаин эмес, тамеки экени айтылды. Видеодогу адам мурдагы сот жана немис саясатчысы Йенс Майер болуп чыкты. Ал эч качан Европарламенттин депутаты болгон эмес. Бирок 2021 жылга чейин Германиянын парламентинин депутаты болгон. Майер былтыр судьялык статусунан ажыраган. Майер өзү ал жыттаган тамеки менен куурулган картошканы жанындай жакшы көрөрүн айтып кутулду. А бирок Германияда мындай тамекиге уруксат берилген. Кызык, Кыргызстанда депутаттар тамекини жыттап чегип калса реакция кандай болмок? Пикир жазыңыз. В мае состоится фестиваль «Жара» в Ташкенте, и 21 мая я буду выступать. Ташкентте 30дан ашык орусиялык артист катыша турган музыкалык «Жара» фестивали өтпөй калды. Фестивалдын уюштуруучулары мунун себебин дүйнөдөгү акыркы кырдаалга байланыштырды. Анткени менен соц тармактарда өзбекстандыктар бул концертке нааразычылыгын билдиришкен. Буга чейин ушул эле фестивалды Алматыда уюштуруу пландалган. Бирок социалдык тармактарда айрым казакстандыктар концерт өтсө, биз Украинадагы согушту колдогон болуп калабыз деп каршы болушкан. Ушундай эле себеп менен фестиваль былтыр Бакуда да өтпөй калган. НАСА Артемида 2 миссиясы менен айга экспедиция жасай турчу бактылуу 4 астронавттын атын атады. Кристина Кох айга учкан алгачкы аял астронавт. Ал эми Виктор Гловер биринчи афро-америкалык болот. Булардан сырткары бул миссияга Рид Уайзман жана Джереми Хансен тартылды. Экипаж келерки жылдын аягында Орион кемеси менен учат. Миссияда астронавттар айга кол тийгизээрлик жерге жетсе да, ага кона алышпайт. Себеби андай система азырынча иштелип чыга элек. Главная цель нашей миссии – это даже не Артемида-2. Мы подготавливаем почву для последующих экспедиций, которые высадятся на Луну или будут заниматься строительством орбитальной станции Гейтвей на лунной орбите. Буга чейин техникалык системанын даярдыгын текшерүү үчүн айга Артемида 1 миссиясы учурулган. Анда кемени Хьюстондогу штаб башкарып турчу. Мында экипаж өзү башкарат. Айга акыркы жолу учууну мындан 50 жыл мурда 1972 жылы декабрда Аполлон 17 экипажы аткарган. Финляндия НАТОнун 31 өлкөсү болуп киргенден кийин Альянс менен Орусиянын ортосундагы чек аранын узундугу болжол менен 2 эсеге узарды. Ага чейин Эстония, Латвия, Литва, Польша жана Норвегия менен курактыктагы чек аралары 1200 километрден ашчу. Ондогон жылдар бою Орусия менен мамилесин бузуп албоо үчүн альянска кошулбай келген Финляндия былтыр Орусия Украинага согуш ачкандан кийин НАТОго мүчө болууга арыз берген. Бирок Түркия Хельсинки менен Стокгольмду Анкарадагы террордук топтордун мүчөлөрү деп эсептелген күрд активисттерин, ошондой эле Түрк бийлиги террордук уюмду уюштурган жана 2016 жылы төңкөрүш кылууга айыптаган Гүлендин тарапкерлерин калкалоодо деп айыптап, макулдугун бербей келген. Азыр НАТОго кирүү кезегин Швеция күтүүдө. Өз кезегинде Орусия Финляндиянын НАТОго киришине жооп беретинде Орусиянын түндүк батышындагы аскерлердин санын көбөйтө турганын билдирди. А эгерде Финляндиянын чек арасында НАТОнун башка өлкөлөрүнүн аскерий күчтөрү же каражаттары байкалса, ага тиешелүү жооп болору айтылды. АКШнын экс-президенти Дональд Трампка Нью-Йорк сотунда финансылык документтерди бурмалоого байланыштуу 34 пункттан турган айып угузулду. Эгер айыбы далилденсе, ал 4 жылга эркинен ажыратылышы ыктымал. Кылмыш иши Трамп шайлоо астында порно жылдызга $130 000 төлөп бергени ачыкталганда козголгон. Күнөөсү жоктугун айткан Трамп соттон кийин кайра коё берилди. Келерки сот 4 декабрда өтөт. Бирок Трамп 2024 жылы президенттикке ат салышарын айтып, сот процесси ага жолтоо болбосун айтууда. Европа лидерлери жакында эле Москвага барып келген Си Цзиньпинге жолугуу үчүн арты-артынан Кытайга сапар алууда.
Европалыктар эң ири соода өнөктөшүнүн Орусия менен жакындашуусуна жана Кытайдын евро биримдиктин негизги өнөктөшү болгон Америка менен чатагына тынчсызданышууда. Германиянын канцлери менен Испаниянын премьер-министринин артынан Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Еврокомиссиянын төрагасы Урсула фон дер Лейен Пекинге барат. Алар Си Цзиньпинди Путиндин Украинага каршы согушунда Орусияга курал-жарак бербөөгө жана Орус президентин тынчтыкка көндүрүүгө жардам бериши үчүн баратышат. Ошондой эле Европа Кытай менен тыгыз кызматташууга даяр экендигин айткылары келет. Согуш башталгандан бери Европа Киевке Орус агрессиясына каршы турууга жардам берип келе жатат. Ал эми Кытай согушту токтотуу үчүн тынчтык планын сунуштап, Орусия менен Украинанын ортосундагы ортомчу болууга даяр экенин билдирген. Испаниянын түндүк чыгышындагы Каталония шаары тарыхтагы эң күчтүү кургакчылыкты башынан кечирүүдө. Каатчылык 6 миллион адамдын жашоосуна таасир этет. Каталонияны жана башка шаарларды суу менен камсыздаган Барселонадан 100 чакырым алыстыктагы Сау суу сактагычындагы суунун жалпы көлөмүнүн 8% гана калган. Суу соолгандан 1962 жылы суу сактагыч курулганда, суунун астында калган 11-кылымда салынган Сан Рома де Сау чиркөөсү толугу менен кайрадан көрүнүп калган. Учурда балыктарды сактап калуу үчүн суудан атайын кармап жатышат. Фермерлер бул жылы айыл чармасында каатчылык болоорун айтышууда. Азырынча кургакчылык алып келе турчу кесепеттерди чечүү жолдору белгисиз. Өлкөдө ичүүчү сууга чектөө киргизилген. Окумуштуулар бүткүл дүйнө жүзүндө температура жыл сайын көтөрүлүп, аномалдуу ысык көнүмүш нерсеге айланып, климаттын өзгөрүшү менен табигый ресурстардын тартыштыгы жараларын айтып келишет. Аптанын маанилүү кабарлары мен Нуреда Жекшанова айтып бердим. Биздин каналга катталып, лайк басып, пикир жазыңыз. Баса, меникиндей футболкаларды Медиа Хабтан алсаңыз болот. Номерлерди бул жакка калтырып коебуз.